Betlerimde dağlarım yok. Sulu adam elem. Ben uşunday kılıp koydu. Dünü menen oktabayım dar içmegirimce. Dar içip anan kichine oktayımın. Men 16 yaşımdayken kılıp alıp kelgen kaynenem. Men joldoşumdu oğa çeyin tanıgan emesmin. 13 saat kaynagan kıyomdu. Keyin alıp barıp çaçka. Ош шаарында 4 баланын энеси 17 жылдан бери чогуу жашап келген жолдошу тарабынан зордук зомбулукка кабылганын билдирди. Анын айтымында ушул жылдын февраль айынан тартып үй бүлөдө чыр чатак уруш талаштар көбөйүп баштаган. Буга жолдошунун экинчи аял алуу ниети себеп болуп, ал жубайына кордук көрсөтүп, бычак менен коркуткан. Ушинтип урат беле. Ооба, урган эле. Ошон үчүн кеткен эле. Балдарым өлө коркуч эле атасына. Мына машинасында электрошокер, баллончик, бычак алып жүрүп тураттам дейт. Анан сүрөткө тартып алдым деди. Анан ушуну ачты да, мындай ачып туруп бир жолу карады да, ичиге кирип эшикти жаап, анан чачты. Ойдот деп бакырып эле ушул шленканы алып, мынаны алып, ушундай кылып сууду тутуп турсам эле дагы келип экинчисин чачты. Мына ушундай кылып тосуп калдым да, ошол учурда менин сол жагым күйүп кетти. Этим кошо кетип, içinden söğü görünüp kaldı kolumda. Ушунча күн өттү. Бириси келип кабар алган жок. Не болуп атасың деген жок. Жалынып жалдырашып, той кылып алышкандан кийин кичине караш керекпи? Буга чейин 11 майда жабырлануучу Ош шаарынын мэри эл менен жолугушуусунда дагы мэрге кайрылган. Мына шаардык милициянын жетекчиси жазып алды. Дамир жолоочу жердин жеттүүнөн болсо таап келет. Мен сизди кабыл алгам, сиз мага келгенсиз, сиздин көйгөйүңүздү билебиз. Ал баланы кармап келебиз жакында. Мен өлкө башчыбыз Садыр Жапаров Нуркожоевичтен суранам, Жанар Акаевтан суранам. Аял болсо мага кичине жардам берип койгулар. Жолдошумду кармап чыккылар, каматып бергилер. Ушундай кылып жүрө береби? Кичине Өзбекстанда жүргөн адамды кантип эле алып келише албай жатышат. Мен ошо ойлонтуруп коюп атат да. Бүгүнкү күндө анын өздүгүн аныктоо жана кармоо үчүн тиешелүү издөө иштери уланып жатат. Бизден башка биз менен кызматташкан ведомстволорго, чек ара кызматтарына тиешелүү маалыматтар жеткирилген. Биз аны сөзсүз түрдө кармайбыз жана милиция тарабына керектүү иш чараларды жүргүзүп сотко ашып берүүнү аткарабыз.